Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu nusalli ala rasulihil kerim. Amma ba'd. Assalamu alaikum hurmatly cemaat. Birinçiden бүткүл аламды жок жерден жараткан, ошол заттын буйругу менен таң атып күн баткан, чыныгы жаратуучу Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана пайгамбарыбызга жүрөгүбүздүн эң эле төрүнөн чыккан салаваттары жана саламдары болсун. Мактоо жана салаваттан кийин Аллах Таала сиздердин ушул вакытка чейин кылган ибадатыбызды толугу менен кабыл кылып, пендечилик кылып, билип билбей кылган күнөөлөрүбүздүн бардыгын түп тамыры менен кечирген болсун. Чындыгында Аллах Таала мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү, Аллах Таала ырайымдуулардын ырайымдуусу, Аллах Таала кечиримдүүлөрдүн кечиримдүүсү. Аллах Таала эзелтеден бар, анын башталышы жок. Аллах Таала ары дайым болуучу, анын аягы жок. Аллах Таала тирүү, ал эч качан өлбөйт. Аллах Таала ары дайым туруучу, ал эч качан уктабайт. Аллах Таала ырыскы берүүчү, аны эч ким кайтара албайт. Мына ушундай улуу болгон Аллах Таала Кур'ан-ы Каримда Каф сүрөсүнүн 110 аятында айтат: "Фаман кана яржу лиқаа раббихи фалья'мал амалан салихан ва ла юшрик би ибадати раббихи ахада." Силердин араңарда кимде ким өзүнүн Роббусуна жолугууну кааласа, ачык жүздүүлүктө уялбастан сени жараткан зат Аллахка, Роббуңа жолугууну каалай турган болсо, фалья'мал амалан салиха, анда ал адам салих, Allah üçün gana, Allah'ın özünün razıçılığı üçün, kalız Allah üçün gana amal kılsın. Fala yushrik bi ibadati rabbihi ahada. Oşal özünün Rabbusuna ibadat kılıuda, özünün Rabbusuna sığınouda, özünün Rabbusuna jalınıp jalbaruuda hiç kimdi ağa şerik koşposton ibadat kılsın deyip hurmatly tuğan. Albatta ölbөгөн жан үчүн бүгүн 2021-жылдын 1-күнү, жума күнү башталды, урматтуу туган 1-күнү. Ушул күндөн баштап туруп ар бирөөбүз урматтуу туган ниетибизди калыс Алла үчүн кыла турган болсок, биз өзүбүздү жараткан Роб Аллахка жолугууну каалай турган болсок, анда урматтуу туган сөзсүз ушул күндөн баштап туруп ниетти тууралап, амалдарды калыс Алла үчүн кылышыбыз бул зарыл. Ошондуктан бүгүнкү күнү муфтиятыбыз ушул теманы тандап алды. Tuğan, emi albatta ar bir adam Allah'ta körünü, Allah'ka joluğunu kaalayt. An üçün Allah Taala özünün şartını aytıp koydu. Kim Rabbusuna joluğunu kaalay turgan bolsa, kalız Allah üçün ağa hiç kimdi şerik kılbastan, hiç kimdi şerik koşpostan жалгыз өзүнө ибадат кылсын деди урматтуу туган. Ошондойла калыс бул. Ниет туурасында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ниятул муъмини хайрун мин амалихи." Момун мусулмандын ниети бул кылган амалыдан жакшыраак болот дейт. Момун мусулман кылган ниети амалыдан жакшыраак. Неге? Кала баъзу ахли илим, алымдарыбыз айтат: "Иннама кана казалика лианнаху кад юсабу ала ниятил хайри ва иллам яъмал." Себеби адам баласы амал кылбаса дагы жакшы ниети үчүн сооп ала берет. Вала юсабу ала амалихи била ниятин. Ниет кылбастан туруп амал кылган болсо, ага сооп албайт дейт урматтуу туган. Ошондуктан кейбір алымдарыбыз дагы айткан: "Ниятул муъмину хайрун мин амалихи." Момундун ниети амалга жакшыраак. Неге? Литулу ниятихи ва каср амалихи. Себеби ниет бул өзү өтө узун болот, ал эми амал кыска болот. Жумага амалга келдик урматтуу туган. Бир жарында нары бери окуйбуз, көп болсо 2-де бүтөт. 1 сааттын ичинде бүттү дедиңиз. Ниетиңиз урматтуу туган бүтпөйт бул ниетиңиз. Ошондон жылдын башынан ниет кылайлы, иншалла ушул жылы мен бир да күнөө кылбастан өткөрөм. Болобу? Албетте болот урматтуу туган. Ушул жылы иншалла мен Куранды 10 жолу, 20 жолу, 30 жолу хатым кылып өткөрөм. Болобу? Ушул жылы мен эч качан намазды каза кылбай өткөрөм деп ниет кылыңыз урматтуу туган, соопту алдыңыз. Ушул жылы мен ажыга барам, ушул жылы мен умрага барам, ушул жылы мен жалаң өмүрүмдү жакшы иштерге арнайым деп ниет кылсаңыз, буга сооп ала бересиз урматтуу туган. Бирок биз бүгүнкү күнү чынында эле мусулманбыз, бирок жакшы ниет кылгандан коркуп калдык да. 4 айга, ушул жылы мен 4 айга даватка кетем деп ниет кылса коркосуң да. Чыгып кетсемчи? Жок, коркосуң, ниет кылгандан коркуп калдык да урматтуу туган. Ушул жылы мен сакал кое алам деп айта аласыңбы?
Жо, атам өлбей қалсачы дейсің де. Атасы тирүү турганда койбош керек. Ким айтты аны, урматтуу тууган? Ошондуктан сиз биз келиңиздер. Аалымдарыбыз, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ниятул муъмини хайру мин амалихи." Ниетиң амалыңдан жакшыраак болот атпайбы? Ата бабабыз эзелтен айтып кеткен, жакшы ниет жарым ырыс. Жакшы ниет эле кылып коюңуз болду, урматтуу. Жарымы сиздин ырыскыңыз болду. Ырыскы десе биз тамак ашты эле ойлоп калдык. Ырыскы десе биз кийим кечен эле ойлоп калдык. Жок, урматтуу, сиздин ден соолугуңуз бул дагы ырыскы. Жакшы баяндарды айтып угушлугуңуз бул дагы ырыскы. Илим алышлыгыңыз бул дагы ырыскы. Деги эле ар бир күнүңүздү тынч өткөрүш бул дагы ырыскы. Ошондуктан жакшы ниет жарым ырыс деп ата бабабыз ачык айтып кеткен, урматтуу. يا الله وروي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولا إلى أحوالكم وإنما ينظر إلى أعمالكم وإلى قلوبكم. Abu Hurayra radhiyallahu anhu rivayet kılgan hadiste, albatta Müslim'de kele turmattuğan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "İnna Allah Teala la yanzuru ila suwarikum." Allah Teala sizlerden kelbetiңерге карабайт. Сен аппак экенсиң, жакшы экенсиң. Сен мурдуң пычык экен, нарагыраак тур. Сен берагыраак кел дебейт. Сүрөтүңгө кара, сен семиз экенсиң, сен арык экенсиң, сен фигурный экенсиң. Сен мага жок, урматтуу, бириңди дагы карабайт. Ya Allah, вала иля амуаликум. Байлыгыңга дагы карабайт. О, сенде 5 жети бар экен, берагыраак келчи. Сен дагы эле тикода жүрөсүң, турнаракка, чык эшикке дебейт, урматтуу тууган. Данан ва иля ахваликум. Ахвалыңа дагы карабайт. Сен ооруп аткан турбайсыңбы? Сен ден башың таптаза эле экен го дебейт, урматтуу тууган. Сенин сүрөтүңө, сенин мал-мүлкүңө, сенин ахвалыңа Аллах Таала эч качан карабайт. Анан эмнеге карайт? Ва иннама янзури иля а'маликум. Сенин кылып жаткан амалыңа карайт. Сен кылып жаткан амалыңа карайт, урматтуу тууган. Ва иля кулубикум, жана жүрөгүңө карайт да. Жүрөгүңдө кандай ниетиң бар? Жүрөгүңдө кандай ойлор бар? Эч кимге айтпаган кандай сырларың бар? Аллах Субхана Таала ошого карайт. Эмне амал кылып атасың? Намазды калтырбай окуп атасыңбы? Орозаны кышта болот, тутса болобу деп сурагансың Рамазан айында, күн ысыкта. Ошо кыш келди, тутуп атасыңбы? Түн узун тахажжуд окуп атасыңбы? Же дагы эле телевизордун төбөдө же YouTube чукулап отурасыңбы? Мына ушуга карайт, урматтуу. Ошондуктан жылдын башы, эң алгачкы күнү Аллах Субхана Таала сиздерге жума менен не кылды? Ниямат кылып, белек кылып берди. Ушул күндөн баштап туруп, ар бирөөбүз ниетибизди, оюбузду, максатыбызды туурлай турган болсок, албетте, урматтуу тууган, сиздердин бул жылыбыз, бул күндөрүбүз, бул айларыбыз эч качан текке кетпейт. Аллах Субхана Таала кала ли Муса, Муса пайгамбарга Аллах айтып атат. Билебиз, Муса каламуллах, Аллах менен түзмө-түз сүйлөшкөн пайгамбар. Musa aleyhisselam'a Allah Teala öz aytıyor. Ya Musa, hal alimta li amalan qat. Sen men üçün bir amal kıldın mı? Allah Teala Musa peygamberden zaten men üçün Allah üçün bir amal kıldın mı? Qala ilahi sallaytu lak. Musa aleyhisselam buğa cevap kılıp aytadi. Ya Allah'ım sallaytu lak. Sen üçün namaz okudum. Günün soğuğa karabastan cumaga geldim. Mescitin soğuğa karabastan oturdum. Vasumtulak jana oroza karmadım. Күннүн ысыктыгына, күннүн сууктугуна, узундугуна, кыскасына карабастан oroza кармадым. Ватасаддактулак, сен үчүн жардам бердим, садака кылдым. Өзүмдө жок болсо дагы не кылды? Карапка айланып калды, ошого бердим. Бербейин десем дагы жандагы берди, уялганынан болсо дагы бердим. Вазакартулак, жана сени зикир кылдым. Субханаллах, алхамдулилlah, Аллаху акбар, зикир кылдым. Демек, ne kıldı? Namaz okudu, oroza karmadı, sadaka verdi, zikir kıldı. Deyip cevap kıldı le Allah Subhanahu Teala. Kâle Allah Tebareke Teala amma salata feleke burhanun. Namazыңды айтып атасың, жумага келдим, суукта отурдум, мачыттын сууган карабастан алыс болсо дагы келдим, ишти токтотуп койдум деп намазыңды айтып атасың. Бул намазың саңа кыямат күнүндө күбө болот. Өзүң үчүн күбө болот. Вассаму джуннатун. Алеме ороза кармадым, күн ыстыгына карабастан, ачкалыкка карабастан, эч ким кармабаса да мен кармап, чайсы жандан унчукпай отурдум деп ороза кармадым деп атасың. Бул орозаң кыямат күнү саңа дозоктон калкан болот. Вассадакату зиллун.
Ал эми садака бердим, өзүмдө жок болсо дагы бердим, сен ыраазы үчүн деп атасың. Бул садакаң кыямат күнүдөгү күндүн ысыгында, найза бою түшүп келген учурда сага көлөгө болот, салкын болот. Ва зикру нурун, ал эми субханалла, алхамдулилlah, Аллаху акбар деп зикир кылдым деп атасың. Бул сен үчүн кыямат күнү жүзүңдө нур болот. Фа айю амалин амалтали, мен үчүн не амал кылдың дейт. Не дейсиз, урматтуу турган? Намаз окудум десеңиз, кыямат күнү өзүңүзгө күбө экен, өзүңүз үчүн экен. Садака бердим эшик алда, ал сиз үчүн экен, дозоктон калкан болот экен. Орозо кармадым десеңиз, калкан болот экен. Садака бердим десең, көлөгө болот экен. Зикир таттым десеңиз, нур болот экен. Не амал кылдыңыз башка? Алла үчүн не амал кылдыңыз, урматтуу турган? Кала Муса алейхиссалату вассалам, муну кадам Муса алейхиссалам эч нерсе дей албай калды. Албетте кайрадан Аллахтын өзүнөн сураш керек. Илахи дуллуни алал амали лази хуа лак. Аллахым, анда мага көрсөтүп коюңчу. Мага көрсөтүп койчу. Мен кайсы амалды кылсам, сен үчүн кылган болом. Кайсы амалды кылсам, Алла үчүн кылган болом. Дегенде кала я Муса хал валайтали валиян ау адайтали адуван. Муса, сен мен үчүн бирөөдү дос туттуң бу? Сен мен үчүн бирөөдү душман туттуң бу деди да, урматтуу турган. Фаалима Муса анна афдалал амал ал-хуббу филлахи таала вал-бугзу филлахи таала. Ушундан билди Муса алейхиссалам, демек bir адамды Алла үчүн дос тутуу, bir адамды Алла үчүн душман тутуу, ушул гана Аллахка тийиштүү экен да, урматтуу турган. Алла үчүн дос тутуу кандай болот, урматтуу турган? Намаз окуйт, ибадат кылат, түз жүрөт. Мына ушуну дос тутсаңыз Алла үчүн болот. Душман жумага келбей жатат, намаз окуп атат, аннык фасыктык кылып атат, кыздар менен кучакташып жүрөт, дискотекада жүрөт, ветрде жүрөт. Алла үчүн ушуну душман дешиңиз, мына ушул Алла үчүн болот да, урматтуу турган. Алла үчүн мен достук кылдым деп, муну Алла үчүн кылып алдым да эми деп эле бузук иш кылса деле эрчип жүрө берсеңиз, бул Алла үчүн эмес. Бул акчасы үчүн, бул байлыгы үчүн, бул бийлиги үчүн, бул мансабы үчүн, урматтуу турган. Алла үчүн болгон, ал Алланын өкүмүн аткарып түз жүрөбү, мейли кедей болсун, мейли оорукчан болсун, мейли майып болсун, мейли эч нерсеси жок болсун, мейли ошол эле учурда бай болгон болсун, мейли ошол учурда бий болгон болсун, мансаптуу болсун, бирок Аллахтын өкүмүн аткарып түз жүрүп атабы, ушуну жакшы көрүшлүгүңүз бул Алла үчүн болот экен, урматтуу турган. Ошондон келиңиздер, быйылкы жылдын бардыгыны бири-бирибизди биз дос тутайлы Алла үчүн. Эгер динге каршы чыккандарды, динге душманчылык кылгандарды, динге буттоскондорду душман тутайлы Алла үчүн. Өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз үчүн эмес, өзүбүздүн нафсыбыз үчүн эмес, өзүбүзгө жаккан жаппаганды үчүн эмес, балким урматтуу турган Алла үчүн. Мына ошол урматтуу турган Алла үчүн болуп эсептелинет экен. Я Аллах, Ваки Суфиян Саври рахматуллах алейхинин риваят кылганын айтат. Жаа ражулун иля Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям кал: "Я Расулуллах, инна атасаддaqu bis-sadaqati fa altamisu biha wajhullah ta'ala wa uhibbu an yuqala li khayrun." Караңыз, маселе чечилип калган. Бизге чейинкиле маселелер чечилип калган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга бир сахаба келип туруп сурап атат: Аллахтын элчиси, мен садака кылам. Жана ал садака кылып адамдарга жардам берем, ошону Алла ыраазычылыгы үчүн көздөп берем. Бирок ошол эле учурда мага бир жакшы сөз айтышын каалайм да. Рахмат деп койсо, бул жакшылыгыңызды унутпаймын деп койсо, же болсо мына бүгүнкү күнү мечитке мына ушул жардам бер, келиңиздер дуа кылайлы деп койсо, ушунусу да каалайт элем деди да. Ушун да каалайт элем. Кандай болот деген учурда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям унчукпай калды. Неге? Пайгамбар ома янтику анил хава, өзүнүн оюнан сүйлөй бербейт эле. Ин хуа илля вахюха, Аллах эмне кабар берген болсо, пайгамбар ошону сүйлөйт эле. Мына ошондо ушул Каф сүрөсүнүн 110 аяты ошондо түшкөн. Аллах хасанда ошол аятта айтат: "Фаман кана яржу лиqa раббихи фальямал амалан салихан ва ла юшрик би ибадати раббиха хада." Кимде ким Аллахка жолугууну каалай турган болсо, анда Аллахка ибадат кылууда эч кимди шерик кылбасын. Рахмат айтабы, сага дуа кылабы, кылбайбы, сенин бергениң өзү дуа болуп эсептелинет. Сен чын жүрөктөн деп чыгарганың өзү урматтуу турган сага жетиштүү.
Мен айтып қой, мына ошо мешітке берді де, рахмат, ал шарт емес урматтуу турган. Ошондон быйылкы жылыңызды не кылайлы? Аллахка чын жүрөктөн, ихлас менен, намаз окуу менен, ошондой эле урматтуу турган ниет, жакшы ниет менен. Эми урматтуу турган аалымдар мисал кылып айткан экен, эгерде ниетиң туура эмес болсо, сенин келип намаз окуганың, ниетиң туура эмес болсо, сенин келип бакырып, чечендик менен баян кылганың, ниетиң туура эмес болсо, урматтуу турган, сенин бардык амалың текке кетет. Кандайча десе, ошого мисал келип айтып атат. Бир адам базарга барды. Жасалма акчаны көтөрүп алып, 5000дикти пачка салып алыптыр да. 5000дик, бирок жасалма, самопал. Эч жерге өтпөйт. Бирок түсү 5000 көргөн адам бир жалт этип алат да. Ошону пачка салып алып базарда жүрөт. Барып туруп товарды дейт. Мына канча? 1000 сом. 5000ге майда барбы сен? Жок, жок экен да. Майлы онда. Тагын жылы берет. Наркал, мынаңыз канча? 1000 сом. 5000ге майда барбы? Ооба, бар. Десе, онда азыр келем. Деп эле кетип атат да. Албай жата турматан. Сен акчасы өтпөйт, билет да. Азыр келем, майлы онда деп эле акчасын көрсөтүп жүрөт. Охо, бай десе, бул эч нерсе эмес, үйдө дагы мындай көп деп кой элечи, толтура. Бирок бул жасалмай экендигин айтпай жатат да. Бул эч жерге өтпөйт экендигин айтпай жатат. Эгер билинип кала турган болсо, сразу соттолуп кетишлигини, камалып кетишini биле турматы турган. Ошон үчүн билдирбей базарда талтаңдап жүрөт да, чай чолбайсың, жок, курсак ток, сен иче бергиле деп коюпчу. Ичен майлы дейин турган болсо, акчасы өтпөйт да. Сенин кылган ибадатың эгер эл көрсүн дей турган болсоң, чынында эле ниетиң туура болбой турган болсо, акыры кыяматта дал мына ошондой болуп калат дей турмат турган. Бул нерседен Алла сактасын. Макулбу? Билинип калсаң соттолуп кеткендей, кыямат күнү билинип калсаң дозокко түзмө-түз кетип каласың, ошол коркунучу бар урматтуу турган. Ya Allah, uşul nерсени dagın Abu Hurayra radıyallahu anhu aytat, "Ca'a racun ila Nabi sallallahu aleyhi ve sellem faqala ya Rasulullah inni a'malu amalan fa asirruhu fayuttali'u alayhi fayu'jibuni zalika aliya fihi ajrun." Dagın bir sahaba kelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, "Ey Allah'ın elçisi, men şunday amaldарды kılam, sır kılan, jaşurum kılam. Birok adamlar bilip alat." Adamlar bilip alat, men oşoga taң kalып, kantip bular bilgendiginden taң kalып atam. Manga soğuk berileybi deydi. Tünü menen hiç kimge görünbey, жалгыз turup tahajjud okuymun. Ertemenen kelse de ya bul tünü menen çarçadı, ibadat kıldı. Bu kişine demeli olsun deydi. Men tahajjud okuyum, hiç kim görgen emez. Biroq keleli bir amal ayın dese, yok bunu koyup kıyna berbeyle uktap alsın deydi. Men ne kılanın hiç kimge körsetpösten jaşurun sadak verem, meske gelip men dagı berense, yok sizdin keçege bergeniniz jetişet. Siz ansız dele başka jaka berip atasız. Siz jön koyun dep menden albayt. Uşunçalık taң kalıp atam. Jaşurun birem, birok meçitegiler bardығы bilip alıp atat. Manga soğup berilebi berilbeybi. Degen uçurda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytı, "Laka fihi ajrani." Sen üçün bul nesede iki soğup berilet. Ajru sir ve ajru alaniya. Sır kılıp anık berip atasın. Uşunun soğup berilet. Elge Allah Teala özü bildirip koyup atat, sabak berip atat, ülgü berip atat. Buga dagın özünce soğup alasın dedi hurmatly tugan. Oşonduktan siz hiç jagdan bankrot bolboysuz. Makul bu. Bilbey kalsa, maktubay kalsa, ondan aldı ile maktay bere tugan bolsa, bizde elde jakşı söz var. Joğunu kırsa el kırdı, atı kaldı manaska deydi da. Siz berip atasız, biroq başkalı biroq atı çıkıp ketip atat da, ana berip rahmat, uşuga dua kılıp koyboylu dep eleçi. Sen ondan da köp berdin. Sen üstüde oturasın, biroq seni aytpay jatat da. Seni aytpay jatat, oşol jaka elek ketip atat da. Uwa, bugün günü sizde minus boluşu mümkün, erten günü joq hurmatly, sizge tolluğu menen soğuk berilip atat, tolluğu menen sizge sıylığı berilip jatat. Oşonduktan siz jaşurun kılgan nersem bilinbey kaldı, jaşurun kılgan nersem elin aldında aytılbay kaldı, tiginle maktap atat, meni jönüne hiç kim süylebey jatat, al jagdan taarınbaňyz hurmatly tugan. Siz Allah üçün berdingizbi, anda soğun sözsüz alasız. Joq, çınında el maktaş üçün, anda kıyamat günü bankrot bolup kalasız. Şakîk ibn İbrahim avliyalardan birisi, avliyalardan birisi, albette enne raculan se'alehu faqal. Bir adam gelip durup soru berip atat. İnnen nase yasummunani salihan fe keyfe a'lemu enne salihan ev gayri salihan. Kelip aytat, damla bir sorum bar ele. Adamlar meni körüp ele, sen öte nurlusun go. Oho, nurudu kara.
о, машалла, өте оңалыпсың ғой. Охо, тақуасың ғой деп айтып отады. Шындап эле менден нур чыгып турабы? Шындап эле мен тақуамын бы? Шындап эле мен оңолгонмун бу? Ошону каяктан билсем болот? Деделе Шақи ибн Ибрахим рахматуллахи алейхи жооп берди. Фақал лаху Шақиқ рахималлах: "Азхара сиррака инда салихин, фаин раду бихи фа'лам аннака салихун." Сен ичиңдеги эч кимге жашырып айтпай жүргөн сырыңды илимдүү салих адамдарга барып айтып көргөн. Мен келечекте мынандай кылайын деп атам, анага мынандай кылайын деп атам, кандай дейсиз деп айткан. Эгер сонун болот, жакшы экен, Алла жардам берди десе, анда чындап эле сенден нур чыгып турат. Чындап эле анда сен оңолгонсуң. Коя астафурулла деп болсо, анда өлдүң анда. Ва илля фалам. Ва сан экинчи и'рази дуnya ala qalbik. Файын раддаха фағаламаннака салихун. Дүйнөнү өзүңө сунуштап көр. Өзүңө дүйнөнү сунуштап көр. 5 жет аласың бу? Давай дей турган болсо, анда өлдүң. 5 жатасың же, кой мен жөнөкөйлө жүрөйүн. Мана алсам белек сага хадия, жашай бер десе, майли деп эле кирип аласың бы? Жок, мен мындайга жооп бере албайм деп кайтасың бы? Мана үйдө жашай бер, кеңири квартирасын төлөп эле кой десе, чуркап барып кирип аласың бы? Эч кимге айтпай туруп азыр келем дейсиңби? Жок, кыйналгандарга бер дейсиңби? Эгер чындап эле жок, мага керек эмес, мен мынча чоң машина мине албайм, жок, мындай үйдө жашай албайм дей турган болсоң, анда чындап эле сенин жүзүңдөн нур чыгып турат. Чындап эле сен анда аулиясың. Макул азыр дей турган болсо, анда өлдүң. Жөн эле сени адамдар пушкалап атат. Экинчиси. Вассалис, үчүнчүсү и'разул маута ала нафсик. Өзүңө өлүмдү сунуштап көр. Азыр өлөсүң десе, макул даярмын дейсиңби? Жок, кичине жашай турайын, астагфирулла. Жөн сүйлө, жакшы ниет кылайлы дейсиңби? Макул өлгөнгө даярмын. Урматтуу туугандар, балдарым, ыраазы болгула менден. Бул дүйнө ушундай вактынчалык экен деп аманатыңды айтып, сен насаатыңды айтып дүйнөдөн өтүп кете аласыңбы? Жоксо мен жок, кичине жашай, азыр биз даяр эмеспиз дейсиңби? Эгер даяр эмес болсоң, анда сен оңолгон жоксуң. Анда сенин жүзүңдөн эч кандай нур дагы чыккан жок. Адамдар жөн эле сени оңолсун деп ошо сөздү айтып атат да. Оңолсун деп айтып атат дейт урматтуу тууган. Я Аллах. Фаиза иштамата фика хази саласа, эгер ушул үчөөнү өзүңө сунуштап көргүн, үчөө тең сенде боло турган болсо, анда чынында эле Аллах субхана таала сага жакшылык каалап, сенден нур чыгып аттыр. Энди сен эл көрсүн дегенден өзүңдү сактагын дейт. Үчөө бар болгондон кийин дагы эми өзүңдү сактагын дейт, урматтуу. Өзүңө биринчи эмне кылып көр, сырыңды айтып көр аалымдарга. Ооба, жакшы дей турган болсо, анда сен өтө жакшы адам экенсиң. Дүйнөнү өзүңө сунуштап көр, кайтарган өзүңдү өзүңө сунуштап көр, өлүмгө даяр болгон болсоң, анда чынында эле сен оңолгон жакшы адам экенсиң. Эми кылган амалдарыңды эл көрсүн үчүн кылбагын. Эми кылган амалдарыңды абайлап, этияттык менен кылгын дейт урматтуу тууган. Я Аллах. Ауф ибн Абдуллах рахматуллахи алейхи айтат: "Кана ахлул хайри яктубу ба'духум иля ба'дин би саласи калимат." Негизи мурдагы аалымдар, салих адамдар бири-бириге кат жазганда, бири-бириге байланышып SMS жазганда, WhatsApp'tan жөнөткөндө, Telegram'дан жөнөткөндө ушундай 3 сөздү жазып турчу экен. Ман амила ли ахиратихи кафахуллах амара дуньяху. Ким ахиретин амал менен алек боло турган болсо, Аллах таала бул дүйнөсүгө жетиштүү болот. Сен ахиретке көбүрөөк амал кылгын, дүйнөгө Аллах таала өзү жетиштүү. Ва ман аслаха фима байнаху ва байналлах аслаха Аллаху таала фима байнаху ва байнан нас. Кимде ким өзү менен Аллахтын ортосундагы мамилесин оңдосо, анда Аллах таала аны менен элдин ортосундагы мамилени оңдоп коет дейт. Аллахты менен мамилеңизди оңдоңуз. Алла эмне деген ошону айтат. Эл эмне дейт? Элдин назарынан каласың, анан элчиликте, эл көмбөйт да. Жок, урматтуу. Андай болот болсо, сен эч качан адамдар менен мамилеңди оңдой албайсың. Ушуну жазган: "Ваман аслаха сариратаху аслахаллаху аланиятаху." Ким ички дүйнөсүн оңдой турган болсо, Аллах таала анын тышкы дүйнөсүнү өзү оңдойт деп, ушул 3 нерсени бири-бириге жазып турчу дейт урматтуу. Сиз биз дагы ушуну адат кылып алсак, чынында эле бардыгыбызга жетиштүү болот. Кандай кылабыз, бол, тезирээк бол, баштабайсыңбы, токтоп калды деп ызы-чуу салбастан, балким ушул 3 менен бири-бирибизге насаат берип турат болсок, өтө жакшы болот. Я Аллах. Хамуд Лифафи рахматуллах алейхи айтат: "Иза арадаллаху хилака имраин акибахум би саласи ашия." Аллах таала кайсыл пендеге азап беришти кааласа,
Кайсыл пендеге бул дүйнөдө кордукту кааласа, жок болууну кааласа, 3 нерсени берет дейт. Yarzuquhul ilma ve yemna'uhu an amelil ulama. Allah kaysil pendesine halak boluştu, azaptı, koruduktu kalay turgan bolsa 3 nerseni berip koyat. Birincisi yarzuquhul ilma, ilimdi beret. Öte ilimdi, maşallah, tafsir, hadis, Kur'an, aratır, sözmör, çeçen, neni sorasan bardığını aytıp beret. Ve yemna'uhu an amelil ulama, biroq özünü amal kılıştan tıyıp koyat deydi. Ulamalardan amalını kılbay kalat, süyley beret, YouTube'dan çıkı beret, başka yerden çıkı beret, biroq alım ulamalardan amalını kılbayt. Kaysıl pendege halak bolunu kalay turgan bolsun. Urmatlı tuğan, albatta biz aytып атабыз niyetinizde tuğurlaң деп. Sizin oyunuz sırası ketti de, ana şöyle imam şondoy turbayбы деп, ha? Al emes, urmatlı tuğan, men oşondoy. Makul bu, aytıp жатқан adam oşondoy. Ya Allah, bar öyle davatqa çıkpaysın de öyle anı taşkil kılı verben. Bar öyle anандай kılbaysın anday kılbaysın dey berben. Je başkalarga uşuntu aytты jum adam imam dey berben urmatlı tuğan. Bul men. Emi qarang, emi sizdi da qaytat. Yarzuquhu suhbatus salihin ve yemna'uhu an ma'rifati huquqihim. Allah kaysıl pendesine koruduktu, azap berүүnü kalay turgan bolsa, al adamdı salih alımdar menen birge oturuştu nasip kılat. Alımdar menen birge жүрөт, alımdarga kızmat kılat urmat tuğan. Biroq aladın akısını berүүдөн tıyıp koyot deydi. Alımlar men жүрсең сразу дос боло аласың го, кучактап эле, кең сүрөткө чокула алып деп элечи. Ошону тыйып коет дейт анан. Бул сиз. Илимди амал, илимди берет, бирок амалды кылып коет. Ал мен илимдүүлөр менен олтургузат, илимдүүлөрдүн сөзүн угузат, насип кылат, бирок аладын акыны бербейт. Ал сиз, урматтуу туган. Бул биз үчүн сабак болсун. Ошондон мен дагы ниет кылайын, сиз дагы ниет кылыңыз. Иншалла ушул жылдан баштап мен не кылайын? Бардык алган илимге амал кылуунун аракетин кылайын. Сиз бардык илимдүүлөрдүн акысын берүүнүн аракетин кылыңыз. Илимдүүлөр 10 жыл, 30 жыл, 20 жыл, макул 5 жыл урматтаган медреседе окуп туруп, тишинин кирини шоруп илимини алды. Ошону сизге аябай берип атат. Кайсыл учурда WhatsApp'tan жазасызбы, Telegram жазасызбы, телефон жазасызбы, SMS жазасызбы, жооп берип атат да сизге. Бир суроо бар, либо жерден тутуп алып эле бере бересиң го. Бир суроо бар, шону сурайын деп жүрдүм эле деп элечи. О шашып кетип атабы, дем алып атабы, кызыктырбайт да. Либо жерде суроон берип туруп, жообун алып атасың да, туурабы? Ал акысыны берип атат урматтуу аны. Эми сиз ошол 5 жыл окуган болсо 5 жыл дүйнө окудуңуз. 10 жыл окуган болсо 10 жыл дүйнө окудуңуз да урматтуу аны. Дүйнөңүздүн акысынан ошого дагы берип коюңуз. Ya Allah, üçüncüsü yaftah aleyh ve abu ta'a ve yemnahu an ihlasil amal. Üçüncüsü bugünkü bizim temamız. Kaysı Allah Teala kaysı pendesine bul dünyada koruduktu kalay turgan bolsa, aga taat kılışının başıyının bardık eşiklerini açıp koyut. Bирок ihlas menen niyeti tıyıp koyut dedi hurmatlı tuğan. 5 mual namazdan kalbay kele veret. Allah'ın jolga davatqa dagı çeveret, örtaga başka bardığını kılı veret hurmatlı tuğan. Bирок niyeti el görsün, el maktasın, el süylösün degen niyette kıla turmatuğan. Oşonduktan bardığız niyetleri düzdeli, uşuğa baylanıştı vakit degen urmatuğan. Akırgı okuyağızdı aytığını tuğra gördüm. Afrika'da bolğan okuya urmatuğan. Afrika'nın bir ayılına jaş imam bardı. İmam bolup maşallah jaşlığına karabastan ilimdүү, takva, aratır, çeçen, ar bir maseleni tüp tamir etken, iğne cüvünü çen, çuçuğuna jetkirip aytıp eldin süymönçülüğüne aylandı. Maşallah el dağımını uşunçalık kütüp alıp turup, jaş bolsa dagı öte sonunken de bardığı urmattap silap, Ramazan ayı kelgende el özü kengeşip, gelingizler 30 gün uşul imamdı meyman kılaylı, oğuz açıraylı, soğuğun alaylı de bardığı kengeşti. Bardığı gün sayın çakırat, oşal ölçüde gün ömrükünde jaş üy bölöge kezek geldi. Jaş üy bölödagi imamdı çakırdı, maşallah konak kıldı, imam oğuz açıp, uşunçalık orozanın soğuptorunu, oroza karmağandan degile musulmandardın kançalık dengelde biyiktігini, hukukdagının bardığını aytıp, kuptan taravih namazı bolup kalgan jurda, üydün kojoyunu menen namazga çıkıp ketti. Çıkıp ketişi menen üydün dögü ayal terezene koygan akçasını tapпай kaldı da. Buğa çeyin koyganı koyganday turçu,
Kүйөөсүнү койгонунан аял албайт эле, аялын алганы күйөөсү албайт эле, ошол жерде эле турчу эле. Бирок бүгүн караса жок. Ары бери карады, таппай калды, күйөөм алса керек деген жакшы ниет кылды. Келгиче күттү. Күйөөсү келди, сурады, терезеде акчаны албадыңызбы? Жок, неге? Жок болуп атат. Кайка койдуң? Ушул жерге койдум. Кандайча жок? Билбейм, жок болуп атат. Бүгүн биздин үйгө ким келди? Имамдан башка эч ким келбеди. Ох, кетти. Имам алган турбайбы анда? Жок, нарак-барак карайлы. Жок дагы нарактан мен албасам, сен албасаң, ким алышы мүмкүн? Имам алган болушу мүмкүн. Азыр барып айтам деди эле, аял тыйып кой. Жок, кое туруңуз, шашпаңыз, балким уят болуп калабыз өзүңүз. Кичине күтө турайлы, зарыл болуп калгандыр. Bir üçün же алып туруп кайрадан берем деп унутуп калгандыр. Бүгүн болбосо эртең алып келер деп тыйып койду. Бирок эмне кылды? Имамга болгон жаман ой башталды. Акча, өзүнүн дүйнөсү, адалак, эмгек менен табып келген урматтуу тууган. Айтты, алса жарымын албайбы? Ошончо керек боло турган болсо жөнүнө сурабайбы? Макул мындайлы кичине коюп койбойбу? Бүт бардыгын салып кетипи? Бүт бардыгын салып кеттир. Алып кет. Азыр айтам, жок, айтпаңыз. Эмне болсо дагы имам, эмне болсо дагы таква, бардык элдин сүймөнчүлүгүнө айланган. Шерменде болуп калбайлы, күтө турайлы. Деди, күттү, эч кандай келбеди, урматтууган. Бирок жүрөктө имамга болгон жаман ой, имамга болгон жаман күмөн, жаман сезимдер кала берди. Ушул кичине арзыбаган дүйнөнүн артыдан эми имамдын айткан аяты, имамдын айткан хадиси, имамдын айткан фих маселе бирөөсү дагы өтпөй калды да. Неге? Бул айтып берген мен өзүм акчам алып кеткен. Бул өзү айтып бергенде мен акчамды сурабай көтөрүп кеткен, уурдап кеткен. Ушулар үчүн алса башка эл кайка барат дейм да. Ушулар үчүн алса башка эмне болот дейсиң да. Лучше эмне кылат? Ушундай эле унчукпай эле жүргөн жакшы экен. Абыс эле болгон жакшы экен. Жаман ой кала берди урматтаган. Бирок канча дагы өлбөгөн жайга адамга күн өттү, айлар өттү, жыл өттү, кайрадан Рамазан айы келип калды. Эми дагын конок кылайлы деп кезек менен кезек башталды. Кезек ошол эле баягы жаш үй бүлөгө келди. Чакырайлы, жок, көнбөдү, жок. Дагы бир нерсени көтөрүп кетет. Коем, эмне болсо дагы эл чакырып атат. Соону ала берели, биз Алла үчүн кыла берели. Жок, бардыгын онда жашты нарак-барак кой, эч алып кете турган нерсе жокпу? Этият бол, кара, көзүңдү үзбөй, жаныңда тур. Ушундай жаман ой менен имамды чакырды. Машалла, имам эч нерседен кабары жок, эч нерсенин ою жок. Келди, күлүп жайнап, ооз ачты, сүйүндү, ооз ачканын соопторун айтты, бардык маселени айтты. Бирок кожоюндун түсү башка, насирена жок, өңү башка, ар бир сүйлөгө бир жооп кайтаргысы келет, ачууланып турат башкача. Эми имам канча дагы динге чакырып баян кыла бергенден кийин кожоюн чыдабай кетип айтып берди да. Билесизби деди, былтыр дагы мен чакырган. Именно ушул жерде отургансыз. Ооба билем. Ошондо билесизби, терезеде турган акча алып кетипсиз ошондон. Ошону көтөрүп кетип калыпсыз деди да. Дегенде имам ушунчалык жаман акыбалга түштү, чыдабастан көзүдөн мончок жаш агып туруп ыйла берди да. Ыйлаганда үй бүлөнүн дагы ой кетти. Чыдабас. Кылгылыкты кылып коюп туруп, эми уятыга чыдабай ыйлап атат бул. Алса алдым эле деп койбойбу? Айтып эле койсо жөнүнө берет элем го. Имамды ансыз эле башка элден өзүмдө болсо элден дагы топтоп берет элем го. Эл бардыгы жакшы көрөт эле го. Деген ой, жаман ой кеткенде имам туруп айтты анан. Ал акчаңды туура кармадым, бирок алып кеткен жокмун. Ооба, терезеге койгон экенсиз, шамал болгондо чачылып кетти эле. Мен бардыгын топтоп, терезенин үстүндө Кураның турбайбы? Ошонун ичиге салып койгонмун деди да. Ошо Куранын ичинде турат деди. Ыйлаганым, сен 1 жылдан бери ошо Куранды ачып окуй элексиңби? 1 жылдан бери үй бүлөдө бир дагы Куран окулган жокпу? Мен ошол Куран окулбаган үйдөн ооз ачып атамбы? Мен ошол Куран 1 жылдан бери Куран ачылбаган үйдө мен тамактанып атамбы? Мен ошого ыйлап атам деди, урматтуу тууган. Акыйкатта ой деген мына ушундай жаман, чынын деле ачып караса, акчасы ошол бойдон туруптур да Куран ичиндечи. Урматтуу тууган, мен сизге айтарым, Куранда Алла Таала сени сакта деп өкүм берген эмес. Алла Таала Куранда өзү айткан, мен Куранды кыямат күнүгө чейин өзүм сактайм деген. Алла сизди окусун деген, урматтуу тууган. Албетте 20-жылда алсаңыз, бир катым кылдыңызбы Куранды? Ушул вакытта бир Куран окудуңузбу, урматтуу тууган, ачып? Же чоң атамдан калган деп дагы эле турабы ошол жерде? Аны жооп бересиз, акысын бериңиз, урматтуу тууган. Ошондон ата бабабыз эзелтен айткан, өзүңө бекем бол, кошунаңды ууру тутпа деген, урматтуу тууган. Ата бабабыз эзелтен айтып койгон болду. Бул нерсе бизге таң калыштуу эмес. Ошондон келиңиздер, бардыгыбыз бири-бирибизге ниетибизди туурулап, бекем кылып Куран окуйлу. Бардыгыбыз үйрөнөлү, урматтуу тууган. Ушул жыл мен толук Куран окуйм деп ниет кылдыкмы иншалла бардыгыбыз?
niyet kılaylı makul bu. Men buga çeyin aytıp kelgenmin. Dağı aytamın urmat tuğan, til katpaydı. Özüңüzді алдабаң, мен тилим қатып қалып тұр болбой жатат. Жоқ, тил қатпай тұрмат отуған. Тилиңиз өлгөндө қатат. Өлүп калганда чында эле тилиңиз катып калат, эч кимге эч нерсе дей албай каласыз. Ошого чейин Куранды окуйлу, бардыгыбыз жакшы ниет кылайлы. Ушул жылда иншалла бардыгыбыз ибадат менен, намаз менен, дават менен, орозо менен, жакшы иштер менен өткөрөлү. Даярбызбы иншалла бардыгыбыз? Ва ахири давана алхамдулиллахи раббил аламин. Я Рабби, айтылган сөздөргө амал кылышка толук жардам бергин. Я Аллахым, өзүңдүн сөзүң Куранды окуп өтүштү насип кылгын. Я Аллахым, ya ağrı bir özünü otozgan ынтымак махаббат тынчтык берген. Ya Allah'ım, биздин üstübүзгө эң жакшыбызды падыша кылып шайлап берген. Биздин күнөөбүздүн себебинен эң жаманды падыша кылып шайлабагын ya Allah. Албетте биз алсызбыз, биз күчсүзбүз, биз муктажбыз, биз күнөөкөрбүз. Ya Allah'ım өзүң кечиргин. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar bi rahmatika ya